Чемпионат боюнча айтсам, агайларга, ошондой эле биздин федерацияга, мед жашка бардыгына чоң рахмат. Бул эле баарыбыздын жеңишибиз, жеке эле менин эмес. Агайларыбыздын эмгеги өтө чоң десем болот. Анткени биз менен күнү түнү машыгуу окутуу сборлорунда жүрдү. Бизге убактын аябай көп койгон биздин агайларыбыз болду эң биринчиден. Ошо жакындарыма, колдоп келген досторума баарына чоң рахмат. Финалдык күрөш жөнүндө айтсаң, атаандашың аябай тажрыйбалуу экен, эмне жетишкен жок сен үчүн? Атаандашым кандай десем, атаандашым баягы өзүнүн күрөш стилин өтө жогорку деңгээлде өткөзүп кетти. Бул жактан өзү ошо өзүнүн күрөш стилин өткөрүп кетти. Мен ага ошол борьбасына кирип алдым эртерээк. Ошон үчүн аны ачканга толук мүмкүн болгон жок. Ал жактан дагы агайлар жактан аябай өтө жакшы тактика коюп чыккан экен. Эми буюрса кийинкисинде биз ал боюнча анын үстүнө агайларыбыз менен иштеп, кийинкисинде анын үстүнө жеңишке жетем деп тең ишенем. Олимпиададан кийин дароо эле кеттиңер, дүйнө чемпионатына машыгуу процесстеринде кандай кыйынчылыктар болгон жокпу? Оорчулук болгон жокпу? Жок, ал жакта оорчулук болгон жок машыгуу процесстеринде. Анткени агайлар баарын өздөрү ошол пландап, өз убагы менен коюп, эс алдыруучу убакта эс алдырып, өздөрүнүн тактикасы менен иштеп атышты. Ал жакта машыгуу процессинде кыйынчылыктар болгон жок. Өзүңдүн жеке оюңда кандай болот дедиң эле, ушундай экинчи орунга илинем деген ой болду белеси? Жеке биздин оюбуз боюнча чемпион болобуз дегендей ой бар болчу бизде, анткени ооба, реалдуу көрүнүш болчу бул. Биз үчүн аябай деле ачылыш деле же болбосо таң кала сенсациялык деле чогулуш болгон жок бул жерде. Биз күткөн результаттардын бири болду, бирок биз алтынды күткөнбүз. Эми буга дагы Кудайга шүгүр. Кийинкисин буюрса алтын жеңебиз деп айтабыз. Жаңы салмак категорияда кандай болот күрөштөр? Мындан ары ушул салмактан басып жаңы салмак категорияда кыйын деле болгон жок. Анткени айырмачылык көп деле эмес. Кийинкисин азыр айта албайм, агайларыбыз менен ошо чечишип, кеңешип, кийинки турнирлерге ошонун алдында биз айта алабыз кайсы салмак категорияда күрөшө алабызды. Биринчиден баардык кыргыз элиме ассаламу алейкум. Анан мен негизи өзүмдүн даярдык боюнча алтын алам деп баргам. Анан бул Кудайдын буйругу экен. Бронза алдым, бирок ага деле шүгүр. Сезимдер өтө чоң эмес, бирок Кудайга шүгүр. Орточо. Мен негизи деген мен 1/4 жана Василий Шупкар деген украинец менен чыккам. Анан ошого настрой жакшы кылып туран финалда иранец балмен менен чыккам. Ал менден кичүүрөөк да. Анан мен ал менен чыкканда оңой эле утуп коем деп чыккам да, бош элечи. Анан күрөш башталып кеткенде мен ойлору өзгөрүп башкача болуп кетти. Башында бал алдырып, анан жетип барып, ушинтип аягында 10 секунд калганда алдырып утуруп ийдим ошентип. Эми мынакей жаракатынан кийин кайтып келип, дүйнө чемпионатында 3-орун алып жатасың. Ошондой эле Яшар Догуновдун мынакей быйыл жакшы жылыштар болуп жатат да. Жаракатың болгон учурдагы абаң жөнүндө айтып өтсөң, кандай болуп калды азыр? Баары тең жакшыбы? Мындан кийин маселе жокпу? Мен ошо жаракат алган учурда көп ойлор келет адамгачы. Анан ошондо бутуман связкаман травма алып 1-2 жыл пропуска этеттим. Анан ошондо ойлор келген, спортту таштап эле кетсемби деп. Анан жанымда Улук Жолдошбеков деген досум бар. Ал өзү чемпион мир, чемпион Айзе. Ошо досум ар бир эмеде иште ийгилик, сабырчылык кылганда ийгилик келет дейт да. Ошону сабырчылык кыла бер досум, кийин сен да жетесиң жеңишке депчи. Ошентип айтчы. Ошон үчүн мен сабыр кылып ушуга эметтим да. Ийгиликке жеттик деп ойлойм да. Дүйнө чемпионатында сен алтын алам деп бардың дедим, бирок ошентсе дагы реалдуу бир көз карашта кандай Коло байге сен үчүн канааттандырарлуу жыйынтык беле? Эми ал деле шүгүр, Кудайга шүгүр, жаман эмес. Финалда кезиккен атаандашың менен буга чейин да бир нече рет беттешип кезигип жүргөнсүң. Ошо финал тууралуу токтолуп өтсөң, сен үчүн ийгиликке жетиш үчүн эмне жетпей калды дерсиң?
айтып өткөндөй бул Аллах тааланын каалоосу экен. Ийгиликке жетиш үчүн дагы эмгектениш керек. Балким дагы керки жерлерден жалп колунуп койгон чыгармын. Кудайым буйрса каталарым үстүнөн иштеп, эмгиде баардыгын утканга аракет кылам. Чоң рахмат.